Каттоо жүрүп жатат, урматтуу депутаттар. Каттоодон 75 депутат өттү, өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Жыйыныбызды улантсак. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорунун карарынын алдында Бир Бол фракциясынын лидери Сулайманов Алтынбек Турдубаевич 10 мүнөттүк сөз сурады эле. Ортоңку трибунага келип анда докладыңызды кылып койсоңуз болот. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу чакырылгандар. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бир маселеге бургум келип турат. Кечээ күнү бюджет комитетинде, расширение комитетте бир маселе көтөрүлдү эле. Мына бул автоунаалар боюнча растаможканы өзүнүн калыбына келтирүү боюнча маселе көтөрүлдү эле. Ушул жерде биздин Темир Аргенбаевич Сариев премьердин аты аталган болчу, ал киши жооп бериптир. Ошол кишинин жообуна бир-эки мындай толуктоолорду айтып коеюн деп чечтим. Темир Аргенбаевич айтып атат, таможенный бажы биримдигине киргенибиз тарыхый туура чечим болду. Буну тарых тастыктап атат деп. Буну тарых тастыктап эл баасын берет, эл таразы тарыхый баа берүүгө мен оюмча эртерээк. Көп ийгиликтерге жетиштик дейт. 3-4 эле ийгиликтерин айтыптыр. Ошого мен бир-эки маселени айтып коеюн деп атам. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна 500 миллион акча алып келдик. 500 миллион акча келген туура, бирок ошол акча бүгүнкү күнгө чейин освоение боло элек. Себеп дегенде Темир Аргенбаевич ошол келишимдерге кол коюп атканда, ошол акчанын алыш элге берилиши туура каралган эмес. Бүт байларга бериле турган болуп. Залог банктын системасынан да оор. 3 миллиондон кем эмес. Талас областы 3 миллион алыш үчүн не 5 Талас областындагы районный акимият бардығын залогко коюш керек. Же нарын каяктан кантип алат? Бул шарт өтө оор болгон. Орто жана чакан бизнеске эч кандай бул акча жеткен жок. Бүгүнкү күнгө чейин освоение боло элек. Экинчиси 200 миллион доллар грант алганбыз деп. 200 миллион доллар гранттын баш аягы жок. Crocs International деген компанияга берилген, бүгүнкү күнгө чейин ошол лабораториясы, таможенный посттордун оңдолушу, бүт ушулар аягына чыккан эмес. Ошо ойдон баш аягы жок. Кайсы ийгиликтерди айтып атат, мен дагы деле түшүнбөй атам. Автоунаалар боюнча маселе көтөрүлгөн. 2020 жылга чейин биздин льготный периодубузду биз туура эмес пайдаландык. Темир Аргенбаевичтин токтому менен 2014 жылы коюлуп, 2015 жылы ишке ашкан, цифра менен айтып берейин. 2013 жылы 91 миң үчтүк машина кирген. 2014 жылы 110 миң машина кирген. Ошол токтом ишке ашкандан кийин 2015 жылы 2 миң машина барып 2016 жылы 68, 2017 жылы 69 машина түшүп калган. То есть мен айтайын деген, 110 миң киловатт машина кирсе, ар бир машина ташыган адам бир жылда 10 машина ташыган болсо, 10 миң киши ишсиз калып атат. Мейли түшкөн акча ал жактан эдиний болуп ошол жактан өзүбүздүкү бөлүнсүн. 10 миң адамдын өкмөт ошол мезгилдеги жумуш берген ордуна 10 миң адам иштеп аткан адамдын жумушун алып коюп атат, кылжып менен булганда бир күндө. Автоматически токтоп атат. Бизден ошол 100 миң машинанын жарымын казактар ташып кеткен. Себеп дегенде растамошка арзан болуп, бизден ташып кетишкен. Ошол токтом кабыл алгандан эртесинен баштап биз казактардан, орустардан ташый баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин
2020 жылга чейин биз ошол темпте ташыган болсок, жылына 100 миңден ташыганда, акыркы 3 жылда 300 миң машина ташып келдик. 300 миң машина 5 миллиарддан жылына 15 миллиард сом растаможкадан акча түшмөк. Ошол растаможка ар бир машинанын растаможкасындай навар кылат, машина ташыгандар билет. Примерно маржа ошондой. 15 миллиард сом биздин жарандар 10 миң адам акча иштемек. Бул эмне пайда эмес эмне? Темир Аргенбаевич экологияны тазалаптыр. Ал киши эски машинаны келтирбегенге, эски машина кайра келип атпайбы? Айылдарда карагыла, российский номер менен жүгүлдөр пайда болду азыр. Бүт эски машина азыр кайра наоборот келе баштабадыбы? Бунун эмнесин ийгилик деп айтып атат, мен эч ошол Темир Аргенбаевичка тан берген жокмун. Ал кишини мен өтө мындай күчтүү экономист, финансисттердин бир катарында кошуп жүрсө элем, мен оюм бүгүнкү күндөн баштап тескери болуп калды. Биз таможня бажы биримине өтө шашылып киргенибиз, өтө алардын бүт эмелерине макул болгонубуз, Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой ошо маалда эртеңки президенттик шайлоону ойлоп туруп иштер болгон экен. Бир эле машинага 11 миң төлөсө бүгүнкү эски тариф менен, таможня союзунун тарифи менен 29 миң доллар, 3 эсе кымбат. Жаңы машинаны айтып атам. Албетте анын бардыгы кетип калды да. Ошондуктан өкмөт мүчөлөрү могу жерде кетирген ошол мезгилде башында ошол Темир Аргенбаевичтин өкмөтү турганда кетирген кемчиликтерди мына орус кыргыз фондунун ордуна келтиришиңиздер керек. Мына 200 миллиондун баш аягы жок. Казактардан 100 миллион алышыбыз керек, аны баш тарттык. Мына биздин таможня союзга кирген ийгилигибиздин кесепети ушундай болуп атат. Мына. Биздин бүгүнкү күндө ошо маалда турган жетекчилерибиз кечеги бүгүнкү өкмөттүн кылган ишине биздин берип аткан комментарийибизге теригип, мындай эмеде жооп берип атышат. Ал иштер иликтениш керек. Генеральный прокуратура, Финполиция, Сотный палата дагы кайрадан кайрылам. Эмне үчүн ушундай болгон, канча ущерб келген, ушун тезден иликтеп, бизге жообуңуздарды беришиңиздерди биз суранабыз. Рахмат. Рахмат, Алтынбек Турдубаевич. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде кара. Биринчи микрофон процедурный. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Мухаммед Дүйшөкевич, сизге кайрылат элем. Азыр отчетто эң көп маселе бул интернет тармагында болот да, туурабы? Мына баштайбыз. Минобразованияданчы 19-жылы Кыргызстанда бүт мектептер интернет менен кабыл болобу деп турабы? Оштон безопасный город, таза ком, бун бүт түйүндө информационно-коммуникационный технология турат да. Бирок кече жана дигитал касса деген долбоор биринчи окуудан өтүш керек эле, өтпөй калды. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул өкмөт, Мухаммед Дүйшөкевич, жакшы даярданбай келди. Кече биз анс деле кечигип атабыз. Всемирный банк условия койгон. Декабрга чейин биз өткөрүшүбүз керек эле бул дигитал кассанычы. 3 окуудан биз даже биринчи чтениясын өткөрө албай атабыз. Кече депутаттар айтты, тео жок. Бирок өкмөттөн келген жактаган киши на должном уровне защищать эте албады да. Биз эмне жөнүндө кантип азыр деген 2 саат ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Маркировкадан баштап ККМ бун бүт түйүндө информационный технология турат. Жана дигитал деген ошонун эң негизги инфраструктурасын жолу да кантип сүйлөшөбүз азыр. Бул эмне деген түшүндүрөт? 2019 эмес, 2020-2021 жылы деле Кыргызстанда интернет мектептерде болбойт, айылдарда болбойт. Безопасный город деле мондай жогорку деңгээлде ишке ашпайт деген түшүндүрөт да. Өзбекстан талашып атат. Ошол евразийский дата центрди биз өзүбүздүн территорияга коебуз депчи. Бүт независимый эксперттер айтып атат. Кыргызстанда койсун, мыйзамдары жакшы экен.
жаратылыш шарттары жакшы экен деп бизге предпочтение берип атса, биз элементарный өзүбүздүн өкмөттөн ошол эң керектүү мыйзамды өткөрө албай атабыз да. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, ушундай иштер болуп атат. Рахмат. Процедурный маселе менен чыксаңыздар, бардыгына суроого жазыласыздар, суроо берсеңиздер жооп берет. Экинчи микрофон. Спекович, бул экинчи, үчүнчү маселе күн тартибиндеги маселе боюнча биздин комитет карап жактырган эмес да, анан кантип бул жака чыгып атат? Комитеттердин бардыгын немеси жактырылган, немеси жок чечими. Биз айтканбыз, счетный палатанын аудити жок, карабайбыз деп. Ал жок эле бул жака чыгарып кетиптир. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу бул? Азыр тийиштүү комитеттин, ушуга тийиштүү комитеттин төрагасы сөз сүйлөйт, азыр жооп берет. Бюджетный комитеттин. Азыр берем сизге. Үчүнчү микрофон. Отуруңуз ордуңузга, беребиз. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен мына сиз келгенге байланыштуу айтып коеюнчу, эртең мен да бул маселени көтөрдүк эле. Негизи, мына азыр Алтынбек Турдубаевич да айтып кетти, ушул парламентте шашып кабыл алынгандын себебин азыр көрүп атабыз. Мына бүгүн да сиздин сураныч менен мен ойлойм 3 бюджетти бүгүнкү коюп койдук да. Дагы шашып атабыз. Мына ЕСке шашып киргенибиз жөнүндө азыр бир бул фракциянын лидери айтып кетти. Шашып ушуп силер алып келип туруп, денонсация Казакстандан $100 миллион отказ бердик. Биз ЕСке киргенге даярдык боюнча бериле турган акча болчу. Не деген акча $100 миллион? Мен ойлойм, докладта ошол каражаттын ордун кайсы булактар менен толтурдуңуздар? Ошону баса белгилеп туруп айтып кетти. Эми албетте ал убакта сиз эмес, премьер-министр, бирок баса белгилеп айтып кеттиңиз. Ошол эле тиги Камбарата Русгидродан денонсация кылдык. Азыр $37 миллион сот коюп атат деген мынакей маалыматтар чыгып атат. Мен ал жагынан специалист болбосом да, бирок ушундай болуп туруп, базага алып эле ушуну өткөрүш керек, анан кайра денонсация кылыш керек деп отуруп, ушундай кадамдарга барбасаңыздар. Анан кийин мынага азыр алып келип аткан неме аткарылыш боюнча, 18-тин өзгөртүүсү боюнча мөөнөттөр регламенттен кечигип атат, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Анан ошондуктан бүгүн бир маселени 17-нин аткарылышын мен суранат элем. Мынакей счетный палатанын төрагасы азыр жакшылап угуп туруп, анан сизден докладыңызда угабыз деп. Кайсы жетекчилерди мыйзамды аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тарттыңар? Бюджеттин 17-жылдын бюджетин аткарбагандыгы үчүн кайсы жетекчилер жоопко тартылды? Кандай жоопкерчиликтин нормалары бар? Ошол боюнча баса белгилеп айтып кетсеңиз. Анан кийин дагы бир сураныч. Шаштырбай алып келсеңиздер. Өз убактысы менен бирок мындай кылып 3 вопросту бир күндө өткөзөбүз деген план өзүңүзгө койбосоңуздар, урматтуу өкмөт. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Процедурный маселе менен чыксаңыздар. Анда азыр сөздү мен Токтошов Эмил Токтакунов берем, бюджет комитетинин төрагасы. Жооп берип койсоңуз. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, бул 2017 жылдын бюджеттин аткарылышынын отчету тууралуу боюнча айтсак, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети каралган жок. Калган 8 комитет бардыгы каралып, жактырып, эске алсын деп каттарын беришти. Биз регламент боюнча бул отчетту 1-октябрга чейин караш керек эле. Бирок биз кечиктик, биз өзү бузуп атабыз, кечип атабыз. Ошондуктан бүгүн жогорку кеңештин бүгүнкү жыйында план боюнча кеткен. Экинчи микрофон бергиле. Эмес маалыматты айтып атасыз. Биз счетный палатанын аудит жок, караган жок. Бизде эч кандай күнөө жок. Счетный палатанын аудитиге анан карайбыз. Каралган жок деп сиздер бизге. Ал счетный палатанын аудити жок болсо кантип карайт комитет? Эми жогорку регламент боюнча регламент боюнча наоборот булар өкмөт бузуп атпайбы? Жыйынга чыгарып, залдан чогуу карай беребиз. Рахмат. Бул эл аралык комитет 2 жолу каралган экен, бирок чечим чыгарган эместер. 2 жолу комитетке келген маселе. Келген. 6-чы микрофон. Рахмат, Дастанбек Арцыбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу премьер-министр. Дастанбек Арцыбекович, мен сизге кайрылайын дедим эле. Мына азыр депутаттар негизинен туура нерсени айтты. Быйыл биз кечигип атабыз. Биздин регламент боюнча ошол акыркы айдын 1-күнүнө чейин жыл аяктап аткан айдын биз кабыл алып беришибиз керек. Бирок азыр комитеттин төрагасы Эмил Токтакунович айтып атат, биз кечигип атабыз, күнөөлүүбүз деп. Мен оюмча бизде күнөө жок же барбы? Эгер күнөө болсо, муну сөзсүз биз оңдошубуз керек. Сиз кийинки жылга ошол регламенттин негизинде убактысында алып келиш керек. Сиз шуну талап кылып көзөмөлгө алсаңыз, себеби
Кенжебек Бокоев да туура айтып атат. Азыр суроо бергенде депутаттар 17-жылдан 21-жылга чейин берет. Анан депутатты бул суроону бер же бербе деп эч ким айта албайт. Ошондуктан бардык аралашат, убакытты да утурабыз. Анан талаш тартыш көбөйөт. Эгерде быйыл кечиксе, кимдин күнөөсү болсо, муну сөзсүз сиз жоопкерчилигин карашыңыз керек. Эгерде бизден кетти деген болсо, аны да карашыбыз керек. Но негизинен өкмөт көбүнчө кечигип берет. Эгер кечигип берсе, быйылдан кийин убагында берсе, биз талаш тартышсыз карайт элек. Рахмат. Рахмат, Айдулла Камболотович, сунушту эске алабыз. Бирок азыр маселе каралып атканда ар бир бюджет өзүнчө каралат. Ар бирине өзүнчө доклад болот, ар бирине өзүнчө суроого жаза аласыздар. Ошонун негизинде ушу тартипти алып кетебиз. Анда, урматтуу депутаттар, сөздү премьер-министр сөз сурап атат, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсызбекович. Биз эми ар бир маселени өзүнчө караганга даярбыз. Эч эмес жок, маселе жок бул жерде. Эгер мага уруксат берсеңиздер, мен жалпы баяндап берсем, ушу бюджеттер боюнча. Андан кийин каржы министрибиздин ар бир жыл боюнча дагы доклаты бар, анан жанагындай кылып эметсеңер, суранычта талкууласак жакшы болот дейм да. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мындай кылып азыр 17-ге финансовый министр өзү берсин. Анан кийин суроолорго жазылат депутаттар. Ошо мен улантып бербейлиби? Анан кийин сизге суроо болсо, сиз маалымат бересиз. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Азыр жыл бөлүнгөн. О, азыр 17-жылга, урматтуу депутаттар, министр финанс өзү отчетун берет. Ортоңку трибунага чыгып, комитеттин корутундусу ошондой чыккан. Комитеттин, тийиштүү комитеттин корутундусу чыккан. Корутундуда Минфиндин министри өзү докладчик. Ошонун докладын уккандан кийин анан суроо жоопторго өтөбүз. Биринчи микрофон, төртүнчү микрофон. Рахмат, Тилаев Республика Атажурт. Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, өткөндө расширенный комитет болгондо да Мухаммедкалый Дүйшөкеевич бир доклад кылганда, докладдын убагы 40 мүнөт болгон, урматтуу депутаттар. Азыр премьер-министр 40 мүнөттөн ар бир мыйзамга доклад кылып отурса, анда бул кишини эле угуп калабыз да. Негизи суроо жооптор премьер-министрге болот да. Ошон үчүн уруксат берсеңиздер, мыйзамды ар кандай талкуулайлы, бирок премьер-министр 3 мыйзамга бир доклад кылып койсо туура болот деп ойлойм да. Андан кийин бирок талкууну ар кимдин ар кандай карабайбыз. Эми премьер-министрге суроо жооп болот да, чече турган бул киши. Азыр бул кишинин докладын угуп отура берсек, анда 2 күн доклад укканга туура келет да. Докладын кыска кылып койсун, андан көрө Дастан Арсызбекович, кыска. Ар бир суроо жоопту мыйзамды 3 башка карай берели. Ошондо туура болот, макул болсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн жакшы сунуштар берилип атат да. Ишенсеңер, мен бир топ жолу депутат болгом, дайыма кайталанат, жыл сайын кайталанат. Премьер-министр келет, 3 жылга төргө отуруп, баарын аралаштырып, анан биз 5-6 суроо беребиз, паланча мектеп, паланча көпүрө деп суроо берип, ошо менен бүтүп калат да. Бүгүн жакшы сунуш болуп атат. Эгер жылдарды бөлсөк, абдан жакшы болот. Ошондон премьер-министр керек болсо 3 жолу сүйлөсүн. Ар бир жыл өзүнчө болуш керек да. Анан жалпы маалымат бергенде биз адашып кетебиз да. Бул чын айтыш керек да. Ошондон бир маселе, бюджеттин 17-жылы аткарылышы дегенден кийин, ошо бүтмөйүнчө 18-19га кирбешибиз керек да. Рахмат. 3-чү микрофон, 6-чы микрофон. Рахмат, биз кандай кылып карайбыз деп сүйлөшпөй эле, регламентте бул так жазылган экен да мыйзамда. 103-чү бирене республикалык бюджет, социалдык фонд, камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчеттөрдү бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлорун кароо депчи. Ушул жерде аягында 7-чи пунктта так жазылып турат да. Жогорку кеңеш белгиленген маселелерди кароодо төмөнкүлөр угулат. Кыргыз Республиканын премьер-министри, 2-чи эсептөө палатасынын төрагасы, 3-чү жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагасы, 4-чү фракциялардын лидерлери. Мына ушул 4 баяндамачы аткарылышты 17-чи жылдын аткарылышын бекитүүдө ушул 4 баяндамачыны биз угушубуз керек да. Эгер фракциянын лидерлеринин каалоосу бар болсо 4-чү пунктта коюлуптур. Эмне үчүн? Анткени бул 6 фракциядан каралыш керек болчу.
Ошон үчүн жылайчылар. Бирок экинчи эсептөө палатасы кандай туура эмес нерселерди таап чыкты? Кандай сунуштар берилди? Башкы прокуратурага, укук коргоо органдарына алар кандай чечимдерди кабыл алды эсептөө палатасынын корутундусунун негизинде? Биз азыр ошону угайык да. Тармактык комитеттин төрагасы чыгып айтсын. Биздин анализ, биздин таап чыккан жогорку кеңештин кемчиликтерин айтсын да. Анткени өкмөт албетте өзүн жактайт. А биз болсо кемчиликтерин ушул 4 баяндамачыны биз угуп туруп, анан кийин суроо жооп коюш керек. Ошондуктан мен эртең менен сунуштагам. 3 мыйзамды бир кабыл алганда токтотоюк депчи. Рахмат. Рахмат. 3 мыйзамды бир кабыл албайбыз, өзүнчө карайбыз. Кенжебек Сатымкович. Айтылды го. Эми күн тартибине кирет да, ал өзүнчө кирди. Ага ким запрет кыла алат? Эч ким кыла албайт. Эч ким запрет кыла албайт. Отдельно каралат. Ага эч ким тоскоолдук кыла албайт. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, жумушту баштай бербейлиби? Биз ушул иш боюнча биринчи премьер-министр угушубуз керек. Премьер-министр эгерде ашкы сүйлөп баратса токтотуп коебуз. Баштайлычы жумушту? Рахмат. Баштайлы. Рахмат. 2-чы микрофон, ошо менен баштайбыз. Рахмат, Дастан Артысбекович. Азыр биз депутаттар регламентте өзүбүзгө керектүү нормаларды окуп атабыз. Эгерде 17-жылды биз 1-октябрга чейин кабыл алышыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эртең менен күн тартибин бекитип атканда сиз добушка койдуңуз. Ар бир мыйзам долбоору боюнча талкуу, суроо жооп башка болот депчи. Ошол менен эле баштасак болот. Анан дагы бир эскертүү кылып койсоңуз, урматтуу депутаттарга, мисалы үчүн бүгүн азыр 17-жылдын, 18-жылды, 19, анан кийин 20-21 прогнозун карайбыз да. Ошол маселе каралып атканда, ошол темадан чыкпасак. Азыр 17-жыл каралып атканда 18-жыл же болбосо 19-жылды суроону бербесек. Ар бир маселе боюнча берели, ошондо тезирээк жылабыз. Рахмат. Рахмат. Жакшы сунуш болду. 1-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, өкмөткө адвокат болуп жүрүп өзүбүздү баркыбыз кетирип бүтө турган болдук да, кычыраган суукта кычыраган өкмөт келди. Бул өкмөт кыштан чыгабы же тыштан чыгабы, атам экөөбүзгө бир кыштан кантип чыгам, бул кыштан дегендей жазга жетеби же сазга кирип кетеби, аны серепчилер айтсын. Бирок күн тартибине келгенде мында күчкө салганды токтотушубуз керек тургандар. Мухаммедкалый Дүйшекевич 2017-жылдын отчету боюнча, исполнение бюджет боюнча баяндама жазасын, анан суроолорду берейик, анан кийин мочок. Эми силер минут отпайсыңар, жок 3 докладты бир жазайык, анан суроо берсеңер бергиле. Биз билебиз да, көрүп келгенбиз да. Эми силер азыр айтып атасыңар да. Үлпет тойду, жээнтек тойду, сүннөт тойду бир эле күндө өткөрөйүк деп. Рахмат. Бул болбойт да. Жо мен бүтөлекмин сөзүмдү. Ошон үчүн күчкө салбай эле 2017 боюнча неме кылсын, эми көрүп келбедикпи күчкө салып келди. Эмне эле коркуп атасыңар? Эгер иши солгундап кетсе анда кресло солкулдап кетет. Эмне коркосуңар? Жашынакай кылып туруп отчетун берсин 2017, анан 2018-ди эртең деле карайбыз, 2019-ду бүрсүгүнү карайбыз. Күчкө салганды токтотоюк. Анан адвокаттык кылбай эле койгула, өкмөттүн өзүнүн кишилери бар. Рахмат. Рахмат. Эч ким эч нерседен корккон жок, күчкө салган жокпуз. Сиз мага тийишип кеттиңизби билбеймин, бирок баштайбыз. Азыр өкмөткө сөз беребиз. Премьер-министр отчетун берет. Ар бир жылдыкын өзүнчө эле, урматтуу депутаттар. Ошо негизги багыт менен эле кетип атабыз. Талашканыбыз ошол болуп атат. Ошол багыт менен эле кетебиз. Ар бир жылдыкына өзүнчө отчет берет. Болду, ошо менен анан суроо жоопко жазылабыз. 5-чи микрофон, 6-чы микрофон. Ошо менен токтойбуз. Рахмат, урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу коллегалар, ирети менен эле баары баратат. Конституцияда биринчи программа, состав, анан кийин структурасы бекилет дегенде деле 1,5 мүнөттө алып жүргөнбүз. Бир кишиден коркутуп, айтып, каматабыз силерди деп. Анан 1,5 мүнөт эмес, мына ар бир ирети менен, орду менен регламент боюнча отчетун берип келейин деген өкмөттү угуп коелу да. Бюджеттик кодексти кабыл алганбыз. Ал жерде бизде бүт ирети менен баары жазылган. Ошо бюджеттик кодекске ылайыктуу биздин регламентти дагы ордоруна келтирип коелу. Бюджеттик кодекс боюнча азыр мына премьер-министр социалдык фондукундагы, фонд обязательного медстрахованияндагы жергиликтүү бюджетти дагы бириктирип, консолидированный бюджетти биринчи жолу бизге алып келип атат. Ошону угуп коелу, Дастанбек Артысбекович, туура кыласыз. Эртең менен повестканын баарын бекиткенсиз. Акырын кичинеден кете берели. Рахмат, рахмат. 6-чы микрофон акыркы. Башка чыкпаңыз. Рахмат, Дастанбек Артысбекович. Менде сунуш, урматтуу депутаттар, алдыга жылыш үчүн 17 өттү, 18 бүттү уже. Кандай болсо да изменение болот. Ошондуктан
биринчи 17-18 боюнча министр доклад берсе, бизге эми бардыгыңыздар билесиздер, бардыгыңыздарды кызыктырса керек, ушул 19 менен 19да анан 20-21 прогнозу. Премьер-министр, бүтүп алайын. Премьер-министр мен сунушум. Ушул 19дан баштап доклад кылсын, калганын министрлер. Ошондо мен оюмча туура болот, биз алдыга жылабыз. Рахмат. Мен сунушумду добушка коюп коюңуз. Сайдулла Камалович, эртең менен күн тартибин бекитип атканда биз бекитип алганбыз. Бардыгы макулдугу менен. Азыр Мухаммедкалый Дүйшөкөй, сиз 17ге кыска маалымат берсеңиз, анан кийин министр финансы өзүнүн суроолоруна жооп берет. Ушу багыт менен кетели. Туурабы? Болду. 17-ни берип коюңузчу. Азыр 17-ни кыска. Анан кийин 19-18-ди бересиз. Урматтуу саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Артысбекович. Мага уруксат берсеңиздер, мен 3 бюджетке тең токтолуп айтып берейин, параметрлерин баары бири-бири менен байланышкан баардыгы. Анан кийин кайра ар бир бюджетти талкуулаганга биз даярбыз жооп бергенге. Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар, бүгүн өлкөбүз үчүн өтө маанилүү 3 маселени карайбыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамдалын долбоорун жана 2017 жылдын мыйзамынын аткарылышы боюнча отчет. Биринчиси 2017 жылдын республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча, экинчиси Кыргыз Республикасынын 2018 жылга республикалык бюджети, 2019-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын 2019 жылга республикалык бюджети жана 2020-2021 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам. Урматтуу депутаттар, 2017 жылдын республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча отчетко токтолсом. 2017 жылдын республикалык бюджеттин кирешелери жалпы көлөмү 134,5 миллиард сомду түздү. Бул пландан 96,2%. Салыктык кирешелердин көлөмү 91,4 миллиард сом болду. Же пландан 96,3%. Салыктык эмес төлөмдөр 27,3 миллиард сомду түздү. Же болбосо 99% салыктан. Мына бардыгы тең ушул слайдтарда баарын даярдадык. Урматтуу депутаттар, көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар болот. 2017 жылы республикалык бюджеттин чыгашалык бөлүгү 151,9 миллиард сом болду. Же пландан 100,2%га аткарылды. Бюджеттин дефицити 17,4 миллиард сомду. Же ички дүң продукцияга карата 3,5% болду. Пландалганы 4,2% болгон. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын 18 жылга республикалык бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна токтолсок, 2018 жылдын сентябрь айынан тартып өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү оң натыйжаларга чыга баштады. Экономиканын дээрлик бардык реалдуу секторлорунда өсүш камсыз болуп жатат. 2018 жылдын аягына чейин ички дүң продукциянын көлөмү 2,8% деңгээлде болжолдонууда. Номиналдык көлөмү 558,4 миллиард сомду түзөт. 10 айга токтолуп кетсек, ички дүң продукция 2%га өстү. Кумтөрдү кошпогондо ички дүң продукциянын көлөмү 2,6%га көбөйдү. 2018 жылы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 142 миллиард сомдун тегерегинде болжолдонуп жатат. Бул бекитилген бюджеттен 1,1 миллиардка көп дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик бажы кызматы кирешени чогултуунун өсүү темпин 139%га камсыз кылууда. Планда 114% болгон. Баштапкы пландан бажы кызматы өзү администрациялаган кирешелерди чогултууну 4,6 миллиард сомго көбөйтүп чогултууну милдет кылып алууда. Салыктык эмес кирешелер боюнча 2,6 миллиард сомго өсүшү болжолдонууда.
чыгаша бөлүгү 157,6 миллиард сомду түзөт. Өкмөт бюджетти баланстоо үчүн мамлекеттик органдардын чыгашаларын алсак, товарларды сатып алуу, күнүмдүк чыгымдарды 4 миллиард сомго кыскарттык. Бюджеттин тартыштыгын ички дүң продукцияга карата 2,7% азайттык. Бекитилгени 3,8% болгон. Акчалай чегерилишин алсак, дефицитти 20,3 миллиард сомдон 15,2 миллиард сомго чейин азайтып алып келип жатабыз. Бизнес чөйрөнү өнүктүрүү өкмөттүн эң артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргызстандагы бизнес климаттын жакшыртып жатканын эл аралык бизнес жүргүзүү рейтинги белгилеп жатат. Бул рейтинг боюнча Кыргызстан 7 позицияга 77 орундан 70 орунга көтөрүлдү. Анын ичинде 4 позиция боюнча, азыр мына слайдтан көрөсүздөр, 4 позиция боюнча биздин акыбалыбыз жакшырды. Биринчиси, төлөөгө жөндөмсүздүктү чечүү боюнча 37%га көтөрүлдүк. Эл аралык соода боюнча 14%га жакшырдык. Миноритардык инвесторлорду коргоо боюнча 13%га, контракттарды аткарууну камсыз кылуу боюнча 8%га көтөрүлдүк. Бизнес жүргүзүү рейтингдин өсүү боюнча өкмөттүн бизнес климатты жакшыртуу чараларында бизнес тарабынан ишенимдин жогорулагандыгын белгилеп турат. Ошондой эле глобалдык атаандаштык бар, урматтуу депутаттар. Бул индекс боюнча 5 позицияга жогоруладык. 102 орундан 97 орунга көтөрүлдүк. Бул индекс улуттук экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулап жаткандыгын баяндайт. Капиталдык салымдар боюнча 2018 жылы 2 миллиард 900 миллион сом каралган болсо, быйыл биз аны 5 миллиард 900 миллиард сомго жеткирип, 150ден ашык социалдык объектилерди бүткөрдүп, 3 миллиард сом каражатты кошумча таптык. Учурда 107 объект колдонууга берилди. Анын ичинен 66 мектеп, 6 бала бакча, 6 спортзал, 6 саламаттыкты сактоо, 3 маданият мекемелери жана башка объекттер. Урматтуу депутаттар, өкмөт социалдык экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча, бюджеттик системанын туруктуулугу боюнча жана бюджеттик резервди жетишээрлик деңгээлде сактап туруу боюнча баардык күчүн жумшап жатат жана күчүн жумшайт деп сиздерди ишендиребиз. Жогоруларда айтылгандарга байланыштуу, урматтуу депутаттар, сиздердин 2018 жылга республикалык бюджети жана 2019 жылга 20 жылга болжолдуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын 2019 жылга республикалык бюджети жөнүндө жана 2020-2021 жылдарга болжол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгында жана өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасында аныкталган негизги артыкчылыктарды жана багыттарды эске алуу менен иштелип чыкты. Кыргызстандын 2019 жылдын бюджетин өтөөрдөн мурда мен сиздерге дүйнөдөгү экономикалык аймактарда кандай өзгөрүш болуп жатат жана болжолдор кандай, мен ошого кыскача токтолуп кетсем. Дүйнөнүн ири экономикалык өлкөлөрү Европа аймагында, Кытай, Америка, Кошмо Штаттарында, Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттерде ички дүң продукциянын өсүү темпине токтоло кетсем, 2019-2021 жылдар аралыгында Европа өлкөлөрүндө ички дүң продукциянын өсүшү 1,16%дан 1,17%дык деңгээлде бир калыпта кармалат деп болжолдоп жатышат. Америка Кошмо Штатыныкы ички дүң продукциясы 1,17%дан 2,9%га көтөрүлөт деп жатат. Ал эми Кытайда 2021 жылга чейин 5,9%дын тегерегинде гана болот. Бул эми Кытайдын темпинде бул өсүү темпи төмөндөйт дегенди билдирет. Бул дүйнөлүк рынокто айрыкча Кытай менен АКШнын, Россия менен АКШнын соода атаандаштыктары күчтүү таасирин тийгизүүдө. Ал эми Кыргызстандын ички потенциалынын чоң экендиги бул атаандаштыкка туруштук берүүгө жардам берип жатат. Урматтуу депутаттар, 2019 жылы Евразиялык экономикалык бирдик мүчөлөрүнүн ичинде
Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү 4%, номиналдык 4% деңгээлде болот. Номиналдык көлөмү 604,7 миллиард сом. Которуп берсеңер. 6,4 миллиард сомго чыгат. Белоруссия салыштырсак биздин өнөктөштөрүбүз 1,3% өсүш болот деп атат. Казакстан 3,3%, Россия 1,6%, Армения 5%га өсөбүз деп атат. Булардын ичинде биз ошо 4%дан кем болбош керек деп атабыз биздин өсүүбүз. Орточо жылдык инфляция биздин биримдикте 6%дан өспөйт, жогору болбойт деп атабыз. Биздики 4,7%дын 4,7%дын тегерегинде болот деп атабыз. Урматтуу депутаттар, 2019 жылдын бюджети туруктуу өнүгүүнү камсыз кылган турукташтырылган бюджет болот. Мунун ичинде бюджетте киреше бөлүгү 151,4 миллиард сомду түзөт. Чыгашалар 161,7 миллиард сом болот. Анын ичинен салыктык кирешелер 117,8 миллиард сомду, салыктык эмес кирешелер 12,7 миллиард сомду түзөт. Бул жерден токтоло кетчү сөз. Салыктык кирешелер бюджеттин чыгашалар бөлүгүндөгү 60,4 миллиард сомго корголгон чыгымдарды жана 44,3 миллиард сом милдеттүү чыгымдарды толугу менен өзүбүз ошол салыктык жана салыктык эмес кирешелерден түшкөн менен жабабыз. Салыктык кирешелерден ашканы 13 миллиард сом болот. Жана салыктык эмес кирешелерден түшкөн 12,7 миллиард сомду корголбогон чыгымдарыбыз бар бизде де 25,4 миллиард сом ошол жака жумшалат. Сиздерге сунушталып жаттан долбоор бюджеттин ички чыгашаларын өзүбүз ички булактардын негизинде каржылай турган жана тышкы гранттар менен кредиттер өнүктүрүү долбоорлоруна гана жумшала турган программалык максаттуу бюджет болот. Урматтуу депутаттар, бюджеттин киреше чыгашаларынын ичинен атайын эсептеги каражаттарга көңүлүңүздөрдү бургум келет. Мына 9,4 миллиард сом деп атабыз. Министрликтер менен ведомстволордун атайын счетторуна 9,4 миллиард сом каражат топтолот. Бирок бул каражатты мурдагыдай пайдалануу эмес, мунун бардыгын эффективдүү жана рационалдуу пайдаланышына көзөмөл кылып, биз бардык каражаттарды толугу менен өнүгүүгө жумшайбыз. 2 миллиард сом программалык грант, 9,15 миллиард сом инвестициялык тышкы грант жана 10,2 миллиард тышкы кредиттер мамлекеттик инвестициялык программанын өнүгүү долбоорлоруна жалпы суммасы 21,7 миллиард сом бул өнүгүүгө жумшалат. Дагы бир жолу басып айткым келет, кредит түрүндө алынган каражаттардын бардыгы толугу менен экономикага салым бере турган өнүгүү долбоорлоруна жумшалат. Дагы белгилеп кетчүн этсе, бул бюджеттин тартыштыгы. Бул боюнча 2016 жылы президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун тартыштык боюнча баштап кеткен иши уланат. 2018 жылдагы бекитилген бюджетке караганда 2019 жылдагы тартыштык 20 миллиардтан 10 миллиардка чейин азайтып сиздерге сунуштап келип атабыз. Ошол эле мезгилде биздин болжол менен 20-21 жылдарда Кудай буйруса сиздер менен кабыл алып атканда биздин бюджетибиз тартыштыгы жок бюджет болот деген биз өзүбүздүн пейилибиз бар. Ага жетишүү үчүн эмне кылабыз? Киреше потенциалын жогорулатабыз. Ал боюнча да айтып беребиз. Чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатабыз. Тышкы каражаттарды жогорку приоритеттүү тармактарга тартуу сыяктуу салыктык бюджеттик саясатты жана акча кредиттик саясатты биз баланстап мындай эффективдүү жүргүзөбүз. Урматтуу депутаттар, биздин эми мындан кийин тышкы карызыбызды көбөйтпөгөн саясатты алып баралы деп атабыз. Бардык аракеттерди ушул жака жумшашыбыз керек. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жалпыгы белгилүү, сиздерге андан бетер тышкы карызды төлөө 2023 жылы 309 миллион долларга чыгат. 2025 жылы 393 миллион долларга бир жылда төлөйбүз. Ал эми 27 жылы 402 миллион долларга чыгат. Мунун бардыгы тең жанагы 20 жылга алынган кымбатыраак кредиттер ушундай биздин өзүбүздүн бюджетке ушундай түйшүктөрдү алып келет. Мунун үчүн өкмөт эмне кылабыз? Биринчиси, 2 милдет турат. Экономикалык өнүгүүнү күчөтүүбүз зарыл.
инвестициялар тартуу, инвестицияга, бизнеске шарт түзүү менен. Бул биринчиси. Экинчиси, биз бюджетти турукташтырып, жанагы биз айткандай, дефицити жок, өнүгүүгө бара турган бюджет түзүшүбүз керекпиз. Мына ушуну биз 19-20 жылы кылалы деп сиздердин астыңыздарга максат кылып коюп келип атабыз. Булардын эсебинен биз сөз түрдө бюджеттен түшүп аткан каражаттар менен жана бюджеттик гарантия менен, мамлекеттик гарантия менен алынган кредиттерди, мамлекеттик үлүштөрү бар акционердик коомдордун ушулардын бардыгынан тең төлөй турган механизмдерди биз жаратышыбыз керек. Мына ошонун эсебинен биз жана тышкы карыздарды тейлеп, тышкы карыздарды тейлегенден тышкары биз өнүгө турган өзүнчө бир бюджет пайда болчу бюджеттик саясат тап келебиз, урматтуу депутаттар. Азыр мен токтолуп кетсем, мынакей азыр токтолсок, мамлекеттин консолидацияланган бюджети республикалык бюджеттен, социалдык фонддун бюджетинен, мамлекеттик медициналык камсыздандыруу бюджетинен жана жергиликтүү бюджеттерден турат. Мунун бардыгын бириктиргенде 214 миллиард сом, 214 миллиард сом болуп атат. Ошонун ичинен 61% бул социалдык секторго жумшалып атат. Өлкөдө бүгүнкү күндө пенсионерлердин саны 647 миң болду. Аларды каржылоого соцфонд аркылуу 50 миллиард сом азыр мына пенсиялык каражаттар төлөнүп атат. Ошондой эле 373 миң 10 миллиард сомдун тегерегиндеги жөлөк пул алчу биздин жарандарыбыз бар. Мындан тышкары 330 миңден ашык ушу бюджеттен каржылана турган айлык алып, жумуш чорулу түзүлүп 330 миң жарандарыбыз эмгектенет. Бардыгына ошол 330 миңдин кармоого иш менен камсыз кылуу боюнча бюджеттеги 87 миллиард сом кетет. Эмгекке жарамсыз курактагылар жана балдар, карылар биздик азыр 1 миллион жаран болду. 6 миллион 200 миңдин ичинен 1 миллионубуз жанагы жөлөк пул алчулар болуп атат. 700 миңден ашык бул миграцияда жүргөн биздин эмгекке жарамдуу биздин ата мекендештерибиз. Ошентип балансты чыгарып көрсөк 914 миң киши салык төлөөчү болуп, биздин азыркы бюджетибиздин булагын түптөй турган жарандарыбыз ушу 6 миллион 200-дөн 914 миңи гана ушундай болуп атат. Демек биздин ар бир жараныбыз бирден жанагыдай социалдык жана пенсиялык каражаттарды алган адамдарды бага турган болуп атат. Бул эми дүйнөлүк туруктуу экономикада көрсөткүч боюнча бир пенсионерге же болбосо жөлөк пул алчуга экономикада 3төн кем эмес жаран иштеген болуш керек. Биздик азыр бир жаранга бир иштеген жаран келе турган акыбал келип атат. Мына ушул дагы бизди ойлондура турган, келечекте чогулуп алып чоң чечимдерди, кадамдарды жасай турган шарттар келет атат, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, мындан тышкары да бир көйгөй. 4000ге жакын укуктук ченемдик актылар бар экен бизде. Ошонун 400-ü бул негизги мыйзамдарда, калганы 3006-сы өзгөртүүлөр, толуктоолор кирген мыйзамга, бирок мыйзам акты болуп эсептелген болуп атат. Ошонун 30тан ашыгы кодекскен, мына ушулардын ичинен саналуу гана бул салык кодекси, бажы кодекси, административдик кодекс жана сот фондун мыйзамдары гана ушу кирешелерди топтой турган мыйзам болуп атат. Калгандарынын бардыгы тең ушу жалаң чыгашага багытталган мыйзамдар. Муну дагы биз түрдүү жеңилдиктер, мыйзам тарабынан салык кодексинде жеңилдик берилгендер, жана башка мыйзамдарда жеңилдик берилгендер бар экен. Буларды да биз ойлойбуз. Ушулардын бардыгын сиздер менен чогулуп карап чыгышыбыз керек деген ойдомун. Президентибиз бекиткен улуттук стратегияда 2040 жылга чейин элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу, өлкөнүн улуттук дүң продукциянын киши башына болгон көрсөткүчтөрү ортодон жогорку болгон мамлекеттердин катарына киргизүү боюнча мына стратегиябызда бизде урматтуу президентибиз азыр милдет койду. Дүйнөлүк банктын көрсөткүчү боюнча $5500 чейинки жеткен ар бир жаранга ички дүң продукциябызды пайда кылыш үчүн 40 жылга чейин кеминде 6%дан кем эмес ички дүң продукциянын өсүү темпин камсыз кылышыбыз керек. Бул да биздин абдан чоң милдетибиз деп эсептейм. Урматтуу депутаттар, азыркы бюджетибизде эң чоң көйгөйлүү жана орчундуу маселе аймактарды өнүктүрүү маселеси. Өнүктүрүү боюнча айтсак,
мына азыр токтолуп кетейин, өзүңүздөр байкап атасыздар. Өкмөттүн иши аймактарды өнүктүрүүгө жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталып, ошондой эле региондордо 2 кластерди ишке киргизүү боюнча мастер пландар иштелип чыгып, региондордо 19 инвестициялык лоттор даярдалып, долбоорлорду даярдоо боюнча өзүнчө туруктуу өнүгүү фондун түздүк азыр. Булардан тышкары 2018 жылдын ичинде ачылган долбоорлордун айрымдарына токтолуп кетсем, Кара Суудагы Артел Электроникс, Таласта Төө Бурчак, Новопавловкадагы аскердик бут кийим тигүүчү Империал Групп компаниясы, Кеминде тоген жана жол тармагы үчүн жардыруучу заттар, Кара Балтада арматура чыгаруучу завод, Араванда цемент чыгаруучу заводубуз ачылды, 450дөн ашык жумушчу орду бар. Женжиген кирпич заводу Ноокатта, Тианшан Керамикс компаниясы азыр толук күчүнө кирди. Чаткада асфальт бетон заводу, Алайкуда сүт заводу жана башкалар. Булар орчундуулары, мындан тышкары бизде абдан көп майда ишканалар көп ачылды. Мына келечекте эле жакында 35 миң жумушчу орун түзүлчү биринчи жолу индустриалдык логистикалык парк ачылды. 200 миллион долларга чейинки инвестиция салынып, мына быйыл 50 миллион долларды ушул 4 айдын ичинде бүтүрөбүз деп атышат. Жакында жылдын аягына чейин бизде Кыргыз текстиль Ошто ишканасы ачылат. Биринчи этапта 500гө чейин жумушчу орду, андан кийин долбоордун өзүнүн күчүнө кирсе 7000ге чейин иш менен камсыз болчу заводубуз ачылганчат, ишкана текстиль. Чаткалдагы 450 орундан кем эмес Кичи Чарат ишканасы мына декабрда ачабыз. Сезде Тандем компаниясы менен Тымай Инвест Холдинг биринчи этапта 300 киши, экинчи этапта 500 жумушчу орду менен камсыз кылчу завод ачылат. Сокулукта жакында 500гө жакын жумушчу орду бар тигүү фабрикасын ачууга алдында турабыз. Мына ушундай бир жакшы ийгиликтер менен азыр 18 жылды жыйынтыктайыр деген оюбуз бар. 19 жыл боюнча аймактарды өнүктүрүү боюнча кандай саясат жүрөт? Биринчиси, жергиликтүү бюджеттин кирешесин бекемдөө максатында 2019 жылы жергиликтүү бюджеттердин пайдасына киреше салыгынан 50%дан 70%га чейинкисин калтыралы деп атабыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул 2 миллиард 100 миллион сом жергиликтүү бюджетте калат. 2 миллиард 100 миллион сом ошо бюджеттин расширениясын, бөлүштүрүүсүн гана кийирген эсебинен ошо 2 миллиард сом жергиликтүү бюджетте калат. Бу да мен ойлойм, кийинки жылдары аймактарды өнүктүрүүгө, айыл жерин өнүктүрүүгө 2 миллиард сом түрткү болот деп ойлойм. Мындан тышкары 2019 жылдын бюджетинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине түрткү берүү үчүн, эгерде алар өзлөрүнүн кирешелерин көбөйтсө, биз дагы ошол бюджеттен стимул катары бере турган 100 миллион сомду мына биринчи жолу карап атабыз. Бул бир. Экинчиси, мамлекеттин экономикалык саясатындагы чаралардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында аймактардагы өндүрүштү жандандыруу үчүн дагы 2 миллиард сом карап атабыз. Бул биздин инвестициялык долбоорлорду түрткөнгө, жеңилдетилген финансылык ресурстарды тартканга, стартап долбоорлорун колдогонго, жергиликтүү айылдарда биздин өзү мындай үлгү боло турган бизнесмендерди даярдаганга ушул 2 миллиард сом каражатты быйыл жумшайлы деп жатабыз. Муну мен ойлойм, сиздер колдоп бересиздер деп. Мындан тышкары жергиликтүү жеткиликтүү турак жай боюнча 500 миллион сомду кошуп атабыз. Бул да биздин жарандарыбызды ошол жергиликтүү үй салабыз дегендерге да ушулардан бөлүштүрөлү деп атабыз. Ал эми айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча 984 миллион сом багытталып атат. Мындан тышкары 4 миллиард сом бул РСК банкты 2 миллиардка капиталдаштыралы деп атабыз. Айыл банкты капиталдаштырууга чечим кабыл алдык азыр 1 миллиард сомго, кепилдик фондду 1 миллиард сомго чейин жеткирели деп атабыз. 4 миллиард сом бул эгерде жанагындай эффективин бере турган болсо 3кө көбөйтсөк 12, 13, 15 миллиардка чейин жеңилдетилген кредиттерди ушул 19 жылдан баштап алат деп атабыз айыл жеринде. Айыл чарбасы боюнча 80 миң товар өндүрүүчүлөр алыптыр, азыр ушул ФСК 1, 2, 3 деп жүрүп отуруп 29 миллиард сомго. Бирок ошол бардыгынын алганынын 1 миллиарды гана ушул кайра иштетүү тармагына келиптир. Бардыгы тең жанагыдай балким соода тармагына кайра кеткен, мунун да эффектүүлүгүн кайра карап чыгалы деп атабыз.
машина трактордук паркты жаңылоо боюнча азыр мына 102 миллион сом карадык. Муну да жеңилдетилген лизингке катары түрткү берүүчү каражат болот деген ойдомун. Айыл чарбасында долбоорго 11 экспортка чыга турган өсүмдүктөрдү жана мал чарбадагы продукцияны колдодук. Бул биринчиси сүт, эт, жүн, балык, бал, картошка, техникалык өсүмдүктөр булар тамеки, кант кызылчасы, фасоль сыяктуу өсүмдүктөрдү биз импортко чыгара турган бир технологиялар алып келели деп атабыз. Багбанчылыкка, үрөн жана асыл тукум чарбаларга, кайра иштетүү тармагына, айыл чарба кооперативдеринин насыянын мөөнөтүн мурун 3 жыл болчу, азыр 5 жылга чейин көтөрөлү деп атабыз. 60 айга деп атабыз, 5 жылга чейин узартуу жолу каралып жатат. Муну сөзсүз биз азыр колдоп берсеңиздер, бюджетте ушул башталат. Азыркы жылдагы үрөнчүлүк чарбаларга дагы сиздерге мыйзам долбоорун алып келдик. Үрөнчүлүктү мамлекеттик дотациялоо боюнча. Булар боюнча да эгерде колдоп берсеңиздер мыйзамды 19-жылы 107 миллион сом үрөнчүлүк чарбаларды дотациялоо боюнча кетип атат. Муну Кудай буйрса 2020-жылы 500 миллион сомдон дагы ашыгыраак кылалы деп атабыз. Урматтуу депутаттар, мына орчундуу маселе боюнча, дагы бир орчундуу маселе боюнча сиздерге кайрылып кетер элем. Мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо боюнча мына өзүңүздөр бир нече жолу тапшырма бергенсиздер. Ошонун аягына чыга элекпиз. Азыр мамлекеттик мүлктүн балансы 84 миллиард сом экен. 84 гана миллиард сом бул энерго компаниялар кирбейт. Бирок ошентсе да биз азыр инвентаризациялап, анан кайра баалоону бүтүрөлү деп атабыз. Эгерде баалап, инвентаризациялап бүтүрсөк, анын капиталдык баасы да көбөйөт, ВВП да өсөт, анан салыктар ошондон да түшөт деп ойлойбуз. Мына ушуну да биз жакында бүтүрөбүз. Мына азыр бизде 52 акционердик коом, 700-гө чейин мамлекеттик ишкана бар. Алардын жабыгы бар, иштегени бар, иштебегени бар. Мына ушулардын баарын бүтүрүп, болгону ошончо 700-гө жакын ишканадан алганыбыз 5 миллиард сом. Бөлүп көрсөк, кээ бир ишканалар убытыкта, минуска иштешет. Кээ бирлери 1% чейин мында киреше берет экен мамлекетке. Муну да биз инвентаризациялап келип, баасын чыгарып алып келсек, анан сиздер дагы бизге мыйзам түрүндө жардам бересиздер деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, мына энерго компаниялардын баасы азыр 103 миллиард сом экен. 2910 мегаватт чыгарган 6 ГЭС, Токтогул ГЭСи жана башка ГЭСтер, Токтогул каскадтагылардын баасы болгону 7 миллиард сом экен азыр, баланстык баасы. Ал эми кийин эле 10-жылы ачкан Камбар-Ата 2-деги бир эле агрегаты 120 мегаватт. Анын баасы 10 миллиард сом экен. Токтогул ГЭСи баары бири 6 ГЭС 7 миллиард сом, бир эле агрегаты 10 миллиард сом болот. Мына ушундай туура эмес нерселер абдан көп да. Мунун баарын тең азыр биз бүтүрөлү деп атабыз. Эгерде биз мунун баарын бүтүрсөк, биздин ВВПбыз жана реалдуу мындай көрүнүшкө алып келет го деген ойдомун. Ошонун эсебинен бизге дагы салыктар көбөйөт. Аны баарыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Энерго сектордагы болуп аткан ачыктыктардын баарын бүтүрбөсөк, энерго сектордун өнүгүшүнө мынакей азыр бизде тарифтер көтөрүлбөйт, аз болот, биз убутукта жүрөбүз деген менен кийинки жылдары 10 миллиард чогулткан акча каражаттын ордуна 20 миллиард чогултуп атышат азыр. Бирок энерго сектордо өсүү болуп атабы, болбой атабы, биз көрө албай атабыз. 2 эсе өстү чогулткан акчалары. Кредиттер жанагындай төлөнбөй жүрөт, бирок аны өнүктүрүүгө жиберип атабы, жанагындай негизги фонддорун жаңыртып атабы, жаңыртып атпайбы? Же жаңы тиги кубаттуулуктар кирдиби, кирген жокту, биз аны айта албайбыз. Жок азыр. Ошондуктан мен ойлойм, муну да кайра карап чыгарыш керек. Кыргыз темир жолун көтөрүп чыктык азыр. Кыргыз темир жолу 5 миллиард сомдон ашкан баланстык. 5 миллиард эле сом экен. Бул эми 100 миллион долларга жетпейт экен Кыргыз темир жолу. Бардыгы биригип. Муну да кайра карап, баалап чыкпасак, мен ойлойм бул болбогон туура эмес иштер деп. Ошонун эсебинен биз мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдорду башкаргандарга критерий киргиздик. 8 көрсөткүчтөн турган. Ошо 8 көрсөткүчтөн турган критерийден эгерде жылдын аягында чыкпаса, биз андай жетекчилерден арылышыбыз керек деп ойлойм. Ошон үчүн биз азыр максат коюп атабыз. Биздин мекендештерибиз башка дүйнөлүк компанияларда иштеп, менеджер болушуп, жакшы бир адистер болгон биздин мекендештерге жолугуп атабыз. Биз ошондойлорду быйыл 19-жылдан баштап тарталы деп атабыз. Мына аэропорт, темир жол, энерго компания,
канча чоң биздин мүлктөрдүн баарын башкарганга ошондой билимдүү биздин өзүбүздүн мекендештерден тарталы деген оюбуз бар. Аны сиздер да өзүңүздөр колдоп бересиздер деген ойдомун. Анан дагы бир көйгөйлүү маселе мамлекеттик сатып алуулар маселесине токтолуп кетер элем, урматтуу депутаттар. Биз азыр карадык, 2017-нин статистикасын карасак, 3425 мамлекеттик уюм сатып алууга катышыптыр. 72,8 миллиард сомго сатып алуу болуптур. Ошонун алган товарлары 80% импорттон келген товар алат экенбиз. Даже бала бакчага берилчү сүттүн кээ бирин биздин өзүбүздүн товардан албайт экенбиз. Майдасын алганда. Мебель алынат, бүт бар келген импорт товарлар. Жабдуулар алынат, башка жактан келген товарлар. Мына ушунун баарын саясатын өзгөртөлү деп атабыз, урматтуу депутаттар. Мынакей энергия компанияныкын айтып атабыз. Трансформатор Белоруссиядан келет, Казакстан келет, Өзбекстандан келет. Бизде трансформатор чыгарган заводду банкрот кылып, азыр немеси, имаратты турат. Кабель чыгарган заводду талкаладык. Кабелди башка жактан сатып алып атабыз. Счетчиктерди өзүбүз жаза албай атабыз. Алганыбыз энергия компаниялар 10 миллиард сомго сатып алып алат. Биз салык бая төлөгөн салыкчылардан чогултуп, акчаны чогултуп, башка мамлекеттин өндүрүүчүлөрүнө кайра акчаны которуп берип коюп атабыз. Мына ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу депутаттар, 72 миллиард сомдун 50%-ын алалы 36 миллиард сом. 36 миллиард сомду биз өндүрүштү уш жерден колдоп, ошо сатып алуунун баарын уш жерден жиберсек, мен ойлойм 300 миллион доллардан 500 миллион долларга чейин өзүбүз инвестиция кылсак болот биздин өндүрүүчүлөргө. Мына ушул саясатты дагы колдош үчүн, урматтуу депутаттар, биз сатып алуу боюнча мыйзамды түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирдик, Евразиялык биримдикке кирдик, бирок биз өндүрүүчүлөрдү колдогон бир дагы мындай көзгө көрүнөрлүк келишимдер жок. Бардыгы тең ушул импорт товар менен жабдуу болчу экономиканы куруп атабыз азыр. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде биз өкмөт ошол 36 миллиард сомду 50% боюнча айтып атам да, өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүн товарын сатып алган саясатты, мыйзамды алып келсек, жанагыдай 300 миллиондон 500 миллион долларга чейин өзүбүздүн экономикага инвестиция кылабыз. Булар эмне? Бул жумушчу орну, бул салык, киреше салыгы, социалдык төлөмдөр жана социалдык маселелер. Мына ушулардын баарын тең чечсек болот. Мен ойлойм 19-жылдан баштап өкмөт мамлекетте экономикадагы эң чоң инвестор болуш керек. Биз азыр эки жакка чыгып 10 миллион доллар берет эле, финансылык институттар 5 миллион доллар берет эле, келишимге кол коюп берели, ратификация кылып бергиле деп сиздерден суранып атабыз. А биз өзүбүз чогулткан акчабызды чогултуп туруп, башка жактан келген товарларга салып берип коюп атабыз. Мына ушулардын баарын колдосоңуздар, мен ойлойм, бардыгын өзгөртүп, экономикабызга абдан чоң бир салым алып келебиз деген ойдомун. Урматтуу депутаттар, кыскасын айтып бердим. Ушул 3 мыйзам боюнча, мыйзамдын долбоорлорун кабыл алуу боюнча, бекитүү боюнча өзүңүздөр колдоп берип, биздин 2019-жылдын бюджети жаңы өнүгүүгө түрткү болчу, ошого база болчу, ошого бир жакшы бир ийгиликтерди алып келчү бир бюджет болот деп ойлойм. Мен аны сиздерден күтөм, ушу колдоп берип койсоңуздар, биз ыраазычылык билдиребиз. Анда өзүм баяндамамды бүтүн. Дастан Арысбекович, суроолоруңуздар болсо. Рахмат, Мухаммед Калый Дүйшөкеевич. Урматтуу депутаттар, баяндаманы окуңуздар. Сиз отура берсеңиз болот, Мухаммед Калый Дүйшөкеевич. Анда урматтуу депутаттар, суроо жооп көтөлү азыр 17-жылга. Суроолорго 17. E 17, 18, 19 уктуңуздар го. Уктуңуздар. Анда Минфинде да угалдыбы? Дополнительно. Урматтуу депутаттар, сунуш келип чыгып атат. Минфинди угалды атат, каржы министрин докладын. Кээ бир депутаттар айтып атат ордунан. Суроолор көтөлү деп. 17-жыл, только 17-жылга. Анда суроолор көтөбүз. Эсептөө палатасынын отчетун суроолор бербейсиздерби же отчетун угасыздарбы? Анда регламенттин негизинде
Урматтуу депутаттар, 103 беренесине так жазылып атат. Анда эсептөө палатасында отчетун угабыз 17 жылга. 17. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артисбекович. Урматтуу депутаттар, биз Жогорку Кеңештин регламентине ылайык, бюджеттик кодекске ылайык, эсептөө палатасы жылына ушул сиздер бекитип берген негизги мыйзамдардын бири болгон республикалык бюджеттин аткарылышы жөн, республикалык бюджет боюнча ушул аткарылышы боюнча биз өзүбүздүн атайын отчетту сиздерге август айында регламентке ылайык жибергенбиз. Өз кезегинде бул бюджеттин аткарылышы боюнча. Урматтуу депутаттар, бул 2017 жылдагы республикалык бюджеттин түзүлүшү, аткарылышы боюнча аудиттин негизги багыты бул бюджеттик кодекске негизделип жүргүзүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, бюджеттик кодекс 2017 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. Ошонун негизинде жүргүзүлдү. Ошондой эле биз эң негизги төмөнкү фундаменталдуу жана артыкчылыктуу маселелерге өзгөчө көңүл бурдук. Өзүңүздөр билесиздер, бул бирдиктүү бюджеттик система 4 бюджетти өзүнө камтыйт. Биринчиси бул республикалык бюджет, экинчиси социалдык фонддун бюджети, ФОМС, милдеттүү медициналык фонддун бюджети, ошондой эле жергиликтүү бюджеттерди камсыздаган бул консолидированный бюджет боюнча отчет даярдалды. Урматтуу депутаттар, биз бул бюджеттин аткарылышында эң негизги көйгөйлүү маселелерди мамлекеттик программалардын кандай аткарылышы, тышкы карыздын өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына массалык маалымат каражаттарда, коомчулуктарда кандай талкуу болуп атат. Ушул тышкы карыздар боюнча кандай иштер жүрүп атат, төлөөлөр кандай жүрүп атат, ошондой эле бюджеттин ачыктыгы, негизги аткарылышы боюнча ушундай маселелерге көңүл бурдук. Урматтуу депутаттар, тактап айтканда 2017 жылы техникалык жардам, кайтарылуучу насыялык каражаттар, депозиттер боюнча келип түшүүлөр, кызмат көрсөтүүлөрдөн келип түшкөн каражаттар 1,3 миллиард сом өлчөмүндө бюджеттин киреше бөлүгүнө киргизилбей калган. Жыл аягында бирдиктүү казыналык эсептен сырткары турган 2,2 миллиард сом каражаттардын калдыгы кирешеге чегерилген эмес. Ошондой эле эл аралык финансылык институттардын алдында милдеттенмелерди аткарбагандыктан улам 2,2 миллиард сомдук программалык жардам бюджетке келбей калган. Жыл аягында каражаттар жетиштүү болуп туруп, 856 миллион сомго корголгон беренелер боюнча министрликтер менен ведомстволордун чыгымдары каржыланбай калган. Министрликтер менен ведомстволордогу товардык материалдык баалуулуктарды жана дебитордук карыздын 79 миллион сомго ченемден ашык калдыгы эсепке алынган. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттер боюнча 40 район жана 14 шаар боюнча белгиленген квотага каршы дем берүүчү, мына Steam грант деп айтабыз, гранттарды каржылоо көлөмү 111 миллион сомго ашырылган. Урматтуу депутаттар, мына жогоруда белгилеп айттым, андан сырткары мына тышкы карыз боюнча дагы атайын бөлүм менен ушул жерде чоң маселе көтөрүлдү. Эсептөө палатасынын ушул быйылкы аудитинде, бюджеттин аткарылышы боюнча аудитте тышкы карыз боюнча 637 миллион сомго азайтылып жазылганы аныкталды. Бул орусча айтканда искажение деп айтсак болот. Ушул эсептөө палатасы аудит жүргүзгөн учурдан баштап 2018 жылдын август айынан баштап биздин тышкы карыз 637 миллион сомго расмий түрдө көбөйтүлдү. Бул боюнча биз урматтуу президентибизге, өкмөт башчыга, ошондой эле башкы прокуратурага тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо боюнча биз атайын укуктук баа берүү боюнча тиешелүү маалыматтарды жибердик. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетто бюджеттик кодекстин 116 беренесинде каралган тиешелүү маалыматтар камтылган эмес. Тактап айтканда, биринчи бул мамлекеттик бюджеттик резервти пайдалануу боюнча, экинчиси бюджеттик мекемелердин насыялык жана дебитордук карыздардын абалы жөнүндө,
Үчүнчүсү бул республикалык бюджетти аткаруу боюнча объективдүү жана субъективдүү чектөөлөр боюнча так маалыматтар камтылбай калган. Мындан сырткары, урматтуу депутаттар, 2017 жылы республикалык бюджеттин аткарылышында жана анын жыйынтыгы боюнча отчету түзүүдө Финансы министрлиги тарабынан бюджеттик кодексте коюлган негизги принциптер булар: артыкчылыктуулук, бирдейлик, толуктук, айкындуулук, баланстуулук, ыраттуулук негизги принциптери сакталбагандыгын биз корутундуда, сиздерге берген корутундуда баса белгилеп кеттик. Урматтуу депутаттар, негизинен кыска маалымат ушундай. Ошондой эле мен мына энергия тармак боюнча да кыскача токтолуп кетейин. Энергия тармактар боюнча ушул комитет, мына ТЭК комитетте да кенен талкуу болду. Өзүңүздөр билесиздер, сырткы келген карыздардын көпчүлүк бөлүгүнүн биринде ушул энергия тармагы отурат. Бүгүнкү күндө Каржы министрлиги тарабынан мына сырттан келген карызды Каржы министрлиги атайын пайыз кошуп, рекредитование кылып туруп ушу энергия тармактарга берет. Ушулардын кайтарымдуулук жагына дагы баса көңүл бурдук. Бул жагында биздин аудит жүргөн учурда энергия тармактардан ушул карыздарды кайтарууда бир топ көйгөйлөр аныкталган. Ошондой эле ушул энергия тармактардын жалпы активтерин кайра эсептеп чыкпасак, бул жерде балансовый стоимость боюнча биздин баада өздөрүнөн бир топ чоң эсе кредиттерди алганы аныкталган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Каржы министрлиги, сиз берип коесузбу кыска маалымат 17? Адылбек Аширович. Докладыңызды. Урматтуу Дастанбек Артысбекович, урматтуу депутаттар, сиздерди 2017 жыл үчүн Кыргыз Республикасынын республикалык бюджет аткаруунун жыйынтыктары менен кыскача тааныштырууга уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча 2017 жыл үчүн ички дүң продукциянын анык өсүш арымы 4,6% деңгээлинде болду. 2016 жылдын деңгээлинде 0,3% пунктка жогору. Ал эми ички дүң продукциянын номиналдык көлөмү 521 миллиард сом деңгээлинде түзүлдү. 2017 жыл үчүн керектөө баалардын индекси өткөн жылдын декабрына карата 3,7% түздү. Доллардык эсептик курсу 2016 жылдын декабрынын аягына карата 0,56%га төмөндөдү жана 2017 жылдын декабрынын аягына 68,10 миңден 8,395 сом түздү. 2017 жылдын жыйынтыктары боюнча өнөр жай продукциясын өндүрүү анык туюнтуда 11,5%га өстү. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн анык өсүшү 2,8%ды түздү. Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык улоо продукциясынын өсүшү 2,2%, курулуштун өсүшү 7,1% болду. 2017 жыл үчүн мамлекеттик бюджеттин ресурстук бөлүгүндө бардыгы 192,2 миллиард сом, же болбосо планга карата 96,4%ды түздү. 2016 жылдын бирдей мезгилине салыштыруу боюнча түшүүлөр 10%га көбөйгөн, же болбосо 17 миллиард 492,4 миллион сомго. 2017 жыл үчүн мамлекеттик бюджеттин жыйынды кирешелери, атайын каражаттарды жана мамлекеттик инвестициялык программалардын тышкы гранттарын эске алуу менен 149 миллиард 547,5 миллион сомду түздү, же болбосо планга салыштырмалуу 96,6%га аткарылды. 2016 жылга салыштырмалуу жыйындык кирешелер 18 миллиард 877,6 миллион сомго, же болбосо 14,4%га көбөйдү. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин жыйынтык чыгашалары 166 миллиард сомду түздү, же такталган планга салыштырмалуу 93,7% түздү. Өткөн жыл менен салыштыруу боюнча мамлекеттик бюджеттин жыйынтык чыгашалары 14 миллиард 464,7 миллион сомго, же болбосо 9,5%га көбөйдү. Республикалык бюджет боюнча кыскача токтолуп кетсем, республикалык бюджеттин ресурстардын түшүүлөрү 177,4 миллиард сом,
же болбосо 96,2% аткарылды. 2016 жылга салыштырмалуу 11%га өсүү менен 17 миллиард 557,5 миллион сомго көбөйдү. 2017 жыл үчүн республикалык бюджеттин жыйынтык кирешелери 134,7 миллиард сомду түздү. Же болбосо планга салыштырмалуу 96,3%. 2016 жылга салыштырмалуу 16,4%га көбөйгөн. Же болбосо 18 миллиард 926,8 миллион сомго көбүрөөк чогултулду. Түшкөн ресурстардын курамында эң жогорку салыштырма салмакты төмөнкүлөр тарабынан камсыз кылынды. Бул мамлекеттик салык кызматы 33,8%, мамлекеттик бажы кызматы 19,3%, тышкы карыз алуулар 13,6%, мамлекеттик кагаздардан түшкөн 8,8%, чет мамлекеттен гранттар 7,6%. Расмий гранттардын түшүүлөр 13 миллиард 466,5 миллион сомду түзүп, 91%га аткарылды. 16 жылга салыштырмалуу 3,6 миллиард сомго көбүрөөк болду. Тышкы кредиттер түшүүлөрү 24 миллиард 89,7 миллион сомду түздү. Ал пландан 1,9 миллиард сомго кем аткарылды. Анын ичинен кредиттер 22,2 миллиард сом. 2016 жылга салыштырмалуу бул 3,7%га азайды. Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин жыйынтык чыгашалары 2017 жыл үчүн 152 миллиард 90,4 миллион сомду түздү. Же болбосо такталган пландан 94,3%. 2017 өткөн 16 жылга салыштырмалуу республикалык бюджеттин чыгашалары 15,4 миллиард сомго, же болбосо 11,2%га көбөйдү. 2017 жыл үчүн республикалык бюджеттин жыйынтык чыгашалары 123 миллиард 215 миллион сомду түздү, же болбосо план 96,1%га аткарылды. 2016 жылга салыштырмалуу 10,2%га өстү, же болбосо 11,4 миллиард сомду түздү. Корголгон беренелер боюнча ушул жерден дагы тактоо иретинде айтып кете элем. Корголгон беренелер бардык министрлик ведомстволордун табыштамаларына ылайык 100%га аткарылды. Эсептөө палатасы айтып жаткан 806 миллион сом бул корголгон беренелер берилбей калды эмес, бул баягы табыштамаларына ылайык бул үнөмдөө болуп калды. Республикалык бюджеттин аткарылышы 2017 жыл үчүн негизги бөлүктөр боюнча төмөндөгүчө түзүлдү. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 19,1 миллиард сом. Бул ички дүң продукцияга карата 3,7%. Коргоо коомдук тартип жана коопсуздук 18,6 миллиард сом, 3,5%. Экономикалык маселелер 12 миллиард, 2,3%. Курчап турган чөйрөнү коргоо 852,2 миллион сом, 0,2%. Турак жай жана коммуналдык кызматтар 1 миллиард 842,5 миллион сом, 0,4%. Саламаттык сактоо 14 миллиард 997,5 миллион сом, 2,9%. Эс алуу, маданият жана дин 4 миллиард 561,2 миллион сом, бул 0,9%. Билим берүү тармагына 25 миллиард 36,2 миллион сом, 4,8%. Социалдык коргоого 26 миллиард 191,5 миллион сом, бул 5%. 2017 жылы мамлекеттик карызды тындырууга республикалык бюджетте чыгымдар 20 миллиард 620,5 миллион сомду түздү. Бул ички дүң продукциясынын көлөмүнө салыштыруу 4%. Өткөн жылга салыштырмалуу мамлекеттик карызды тындырууга чыгымдар 78,2 миллион сомго, 0,4%га азайды. Алардын ичинен республикалык бюджет мамлекеттик карыздын негизги суммасын тындырууга 14,8%, өкмөттүн анын ичинде ички карыздын негизи суммасы 8,2 жана сырткы карыздын негизи суммасы 6,5 миллиард сомду түздү. 2017 жылы инвестициялык долбоорлор боюнча капиталдык салымдар, Турция кредити боюнча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чыгымдардын көлөмү 37 миллиард 620,2 миллион сомду түздү. Бул 2016 жылга салыштырмалуу 4 миллиард 697,7 миллион сомго көбүрөөк болду. Алардын ичинен капиталдык салымдар 8 миллиард 703,7,
Турция кредити боюнча долбоорлорду ишке ашырууга 51,4 миллион сомду түздү. Инвестициялык долбоорлор боюнча чыгымдардын көлөмү 2017 жылы 28 миллиард 865,1 миллион сомду түздү. İçinden 27 milyar 889,4 milyon сом суммасындагы инвестициялык долбоорлор боюнча тышкы каржылоонун салыштырма салмагы жалпы инвестициялык чыгымдардын көлөмүндө 96,6%ды түздү. 2017 жыл аягына фактылай республикалык бюджет 130 киреше бөлүгү 134 миллиард 712,6 миллион сом суммасында, жыйынды кирешелердин жана 152 миллиард 90,4 миллион сом суммасында жыйынды чыгымдардын негизинде 21,4 миллиард сом тартыштыктын пландык көрсөткүчүндө 17,4 миллион сом суммасындагы тартыштык менен аткарылды. 2016 жыл менен салыштырмалуу боюнча республикалык бюджеттин тартыштыгы 3 миллиард 558,8 миллион сомго азайды. 2018 жылдын 1 январына карата финанс министрлигинин жалпы ресурстардын сальдосу оң мааниде 1 миллиард 909,9 миллион сом суммасында түзүлдү. Уруксат берсеңиздер, эсептөө палатасынын материалдары боюнча дагы кыскача маалымат берип кетсем, өкмөт муну 2 жолу карады. Акыркысында 31 октябрда 2018 жылы 31 октябрда өзүмдүн отурумда толук бул эсептөө палатасынын материалдарын карап чыгып, иш чара планын бекитти. Бул жерде негизинен финанс министрлигинде бюджеттин аткарылышын текшергенине байланыштуу финанс министрине жана сөгүш орун басарына катуу сөгүш берилди. Андан сырткары бизге ошол жооптуу кызматкерлерди дагы кароо боюнча тапшырма берилген. Биз да өзүбүздүн коллегияда муну карап чыктык. Бул боюнча дагы 4 жооптуу кызматкерлер өз административдик чараларын кабыл алынды. Башка министрлик менен ведомстволорду эсептөө палатасы текшерип бүтүп, материалдарын өкмөткө бергенден кийин, ошол берип алгандан кийин ошол министрликтерди дагы каралат деп ошол өкмөттүн отурумунда дагы чечим кабыл алынды. Жана башка министрликтерге тиешелүү иш-чаралар пункттар боюнча аларга дагы тапшырма берилди. Эгерде кээ бирөөнө кыскача токтолуп кетсем, чындыгында статистикалык маалымат боюнча тышкы карыздын өлчөмү 636,8 миллион сомго азыраак болуп калды. Мунун бирден бир себеби бизде ушул мамлекеттик карызды бүгүнкү күндө автоматташтырылган системанын эскилиги да болуп калды. Биз муну моюнга алабыз. Муну биз кийин оңдодук. Бул 0,1% түзгөн. Биз оңдоп киргиздик. Андан сырткары жана техникалык жардамдар боюнча дагы айтылып кетти. 2 миллиард долларга бүгүнкү күндө министрлик менен ведомстволор ушу чет элдик эл аралык уюмдардан техникалык жардамдарды алышат. Көпчүлүгү бул баякы семинардарды жер-жерде өткөрүшүп, кандайдыр техникалык да жардамдар болот. Биз эсептөө палатасынын материалы менен ушул бардык эл аралык финанс уюмдарына кайрылдык. Ушул мындан кийин техникалык жардамды бюджет аркылуу өткөрөлү деп. Эгер алардан биз жоопторду алгандан кийин, эгер макул болсо, анда биз буларды киргизүүгө дагы даярбыз. Андан сырткары жана товардык материалдык баалуулуктар боюнча дагы болгон. Аларды биз оңдодук. Алар боюнча чечим кабыл алдык. Мектептердеги жанакы ата-энелер чогулткан акча каражаттарын дагы бюджетке киргизүү боюнча маселе коюлган. Биз билим берүү министрлиги менен мунун үстүндө да иштеп атабыз. Эгерде ата-энелер бүгүнкү күндө коомдук уюм ачып коюп, өзлөрү эсебин ачып, ошол жерге акча чогултуп, анан кийин мектепке керектүү болгон бир материалдарды алып берип атат. Бирок алар макулдугун бербесе, анда биз аларды күчкө салып бюджетке киргизе албайбыз. Себеби алар өзлөрү акчаны чогултуп, анан өзлөрү ошо мектептерге алып берип жатышат. Андан сырткары апрелде жабыр тарткандар боюнча дагы атайын счетту дагы бюджетке киргизгиле деди. Бул боюнча бүгүнкү күндө
иштер жүргүзүлүп жатат. Чечим чыккандан кийин муну дагы биз киргизгенге аракет кылабыз. Анан калдыктар боюнча дагы бул жерде кээ бир министрлик ведомстволорунун калдыктары боюнча дагы бул бюджетке которула деди. Бунун негизгиси бул баягы мамлекеттик инвестициялык программалардан калган дагы калдыктар. Биз бул боюнча дагы эл аралык уюмдарга кат жаздык, муну бюджетке которуу маселеси боюнча. Бирок алар макул болбосо, биз да аны которо албайбыз. Бирок иш жүргүзүп, бунун үстүндө биз иш жүргүзүп жатабыз. Мүмкүн болгон акча каражаттарын биз бюджетке бүгүнкү күндө которуп койдук. Кыскача менин баяндамам бүттү. Суроолор болсо жооп берип атайын. Рахмат, Адылбек, отура бериңиз. Каржы министринин докладын уктуңуздар. Урматтуу депутаттар, дагы министр Олег Михайлович Панкратов экономика министринин баяндамасы бар экен, аны да угуп коелу. 17-жылкы бюджет боюнча. Суранышты кыска маалымат бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Дастан Атезбекович, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңдер, мен расмий тилде баяндама сүйлөйм. Разрешите вкратце представить информацию о итогах социально-экономического развития за 2017 год. Значит, по данным Национального статистического комитета, объем внутреннего валового продукта сложился в сумме 521 миллиард сомов, и рост экономики составил 4,6%. Без учета предприятия Кумтор рост ВВП составил 4,7%. Значит, прогнозировалось в номинальном выражении ВВП в 494 миллиарда сомов. Как я уже сказал, фактическая сумма получилась 521. И если говорить в темпах роста, то прогнозный был показатель 103,5%, получился 104,6%. Значит, экономический рост был обеспечен всеми секторами экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Реальные темпы роста составили 2,2%, в строительстве 7,1%, в сфере услуг 2,6%. Значит, основным драйвером роста стал промышленный сектор, вклад которого в ВВП составил 1,9% пункта, и темп роста составил 10,3%. Это было достигнуто за счет значительного роста производства металлов, рост добычи металлов на руднике Кумтор. Это было связано в связи с тем, что Кумтор добывал золото на разрезах с высоким содержанием золота в руде. И также было произведено увеличение производства электроэнергии, ее передачи и распределения. По итогам 2017 года в целом по республике производство валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах было на сумму 207,4 миллиардов сомов. И темп роста к 2016 году 102,2%. Значит, рост валового продукта сельского хозяйства был обеспечен увеличением продукции животноводства на 2%, и за счет роста производства скота и птицы на убой животных на 1,7%, молока на 2,1% и яиц на 8,7%. А также продукции растениеводства на 2,5% за счет роста овощных культур на 3,4%, зернобобовых культур на 4,6%, ячменя на 2,2% пункта и картофеля на 2% пункта. Значит, вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на уровне 0,3% пункта, а удельный вес в структуре ВВП составил 12,3%. Значит, промышленные предприятия произвели продукцию на сумму 231,2 миллиарда сомов, и по сравнению с 2016 годом объем промышленного производства вырос на 11,5%. Без учета предприятия по разработке месторождения Кумтор физический объем составил 121,0%. Положительный вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства оценивается на уровне 1,9% пункта, включая предприятия по разработке месторождения Кумтор. Удельный вес промышленности в структуре ВВП составил 18,2%.
Значит, в строительном комплексе отмечается увеличение объемов капитальных вложений, и по итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников составил 144,7 миллиардов сомов, увеличился на 6,2%. Рост объемов инвестиций в основной капитал отмечен на строительство объектов добычи полезных ископаемых на 4,7%, обрабатывающих производств на 14,4%, обеспечение электроэнергией, газом, теплоснабжением, кондиционером воздуха на 17,9%, оптовой розничной торговли на 44,9%, рост услуг гостиниц и ресторанов в 1,7 раза, информации и связи на 1,7%, в здравоохранении 4,1 раза. Значит, в 2017 году валовый выпуск сферы услуг сложился в объеме 428 миллиардов сомов, и реальный темп роста составил 102,8%. Вклад в рост в сфере услуг обеспечен со стороны торговли, где прирост составил 3,5%, транспортная деятельность 7,7%, деятельность гостиниц и ресторанов 8,5%, и в структуре ВВП отрасли, оказывающие услуги, заняли 48%. Положительный вклад в прирост ВВП составил 1,1% пункта. И по внешнеторговому обороту. Значит, за 2017 год товарооборот, внешний торговый оборот Кыргызской Республики составил 6 миллиардов 272 миллиона долларов США, и по сравнению с январем-декабрем 2016 года увеличился на 12,5%. Дефицит торгового баланса в 2017 году составил, это отрицательное сальдо, 2 миллиарда 690 миллионов долларов США. Значит, за 2017 год экспорт товаров увеличился по сравнению с 2016 годом на 13,8% и составил 1 миллиард 790,7 миллионов долларов США. Импортные поступления составили 4 миллиарда 481,3 миллионов долларов США и увеличились на 12%. Внешний торговый оборот со странами Евразийского экономического союза сложился в объеме 2 миллиарда 418 миллионов долларов США и также увеличился на 16,6%. Значит, в общем торговом обороте это составляет 38,6%. В том числе экспорт составил 568 миллионов долларов США, был обеспечен рост на 27%. Импорт составил 1 миллиард 850 миллионов долларов США, и рост составил 13,8%. Значит, по социальным показателям. В 2017 году была повышена пенсия, ее средний размер составил 5412 сомов, увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,6%. Значит, а ее реальный размер, исчисляемый с учетом индекса потребительских цен, с учетом инфляции, вырос на 3,3%. Среднемесячная заработная плата составила 15 391 сом и увеличилась на 6,7%. А ее реальный размер, также с учетом индекса потребительских цен, вырос на 3,4%. Это краткая информация по итогам социально-экономического развития. Если будет вопрос, я готов ответить. Спасибо. Олег Михайлович, отырсаңыз болады. Процедурный 6-чы микрофон. Урматтуу төрагалык кылуучу, реалдуу ишке өтпөйлүбү? Азыр убакыттын баарын ушинтип жейбиз да, анан кеч кирип кетти, токтотолу, тараталы, токтотолу деп баштайбыз. Ошондуктан ишти баштайлы реалдуу. Сөздөн ишке өтөлү деген сунуш келип атат, урматтуу депутаттар. Анда урматтуу депутаттар, ишке өттүк дегиле. Табло берем, суроо талкууга жазылыңыздар, урматтуу депутаттар. 2017 боюнча гана суроо талкуу болот. Суроо бериш үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевич. Рахмат. Мухаммед Калыдушкевич, сизде министерстволар бир топ за вредность работы за компьютером деген ушундай 25-15% айлыкка мындай атайын алышат экен. Кээ бир министерстволар, кээ бир албайт экен. Ошону так айтсаңызчы, кайсы токтом негизинде компьютер иштеш үчүн алар алып атышат? Канча акчаны алган бюджеттен?
2017 жыл боюнча Ооба, гана ооба, суроо 2017 туура. Мен эскертип атам өкмөткө. Рахмат. Дастан Далабаевич, ал жерде өкмөттүн токтому бар. Азыр мен кайсы мөөнөттө чыккан тактап берейин. Жанагыда зыяндуулугу боюнча да. Мисалы үчүн азыр Нацстат комитетте жетекчиси келип атат мага, ошол зыяндуулук боюнча өкмөттүн токтому аткарылбайт. Эртең менен кечке чейин кызматкерлерибиз ошо компьютерде отурат, ошон үчүн төлөп беришиңиз керек депчи. Негизи ошондой иштегендерге нормасына карап төлөп бериш керек өзү. Мухаммедкулов Душкевич. Кайсыны экенин тактап берейин азыр. Анда мындай кылыш керек да. Окуучуларга дагы төлөш керек болуп атат да анда. Алар дагы мектепте компьютер менен отурушат, үйдө отурушат. Мына офистер канча бизнесмен алар анда төлөш керек болот да. Кээ бир министерстволор алышпайт, кээ бир министерстволор алат. Же жөөш керек таптакыр. Же бүт баарына бериш керек. Кандай дейсиңер? Дастан Далабаевич, мен толуктап коеюн. Мындай да ал жерде порядогу бар. Анан баягы 8 саат компьютерде отуруп иштеген кызматкерлерге атайын санэпидем станциядан комиссия бар, иштеген ошону аппарат эткен. Ошолор вредностьтин саатын чыгарып, процент саатташын чыгарып берет. Бул жерде руководителдер албайт. И отурган саатына жараша компьютерден чыккан вредностьти измерение кылат, ошонун негизинде алышат. Бирөө отуруп алып менен отурабы, мына 8 саат сен отурдуң, мына сага акча деп ким мониторинг кылат? Мониторинг жок да, ачык элечи. Функциональный ар биринин обязанности бар, ошонун негизинде. Анан кийин ал жөн эле ар бирине төлөнүп бербейт. Ар бир компьютерге измерение менен иштеген кызматкердин ошол жерде отуруп иштеген жана производительне жараша болот. Ал атайын чечим менен комиссия аныктайт. Мен оюмча бул практиканы жөөш керек. Биякта бир премьер-министр айткан, жоёбуз деп. Лучше андан көрө ошол акчаны айлыкка кошуп бергиле да. Карайлык, Дастан Далабаевич, карайлычы, биз каран жооп берели. Анын банковский системага канча бюджеттен акча берилди? Мисалы ошол эле ипотекадан, фермер, крестьянский, фермерский хозяйстволорго колдоо боюнча алар канча бюджеттен именно прибыльди табышты? Башка жактан. Мен ушундай суроону Минфинге бергем да. Санайбыз деген. Дастан Далабаевич, жанакы ФСК боюнча толугу менен биз алардан бир 10%ын субсидия кылып берип атабыз. Жана биз берген миллиард сом, эмки жылга 984 миллион сом ошол толугу менен ал банктарда калат да. Себеби алар баягы фермерлерге 8-6% менен берип атат да. Ошондо толугу менен канча бердик 2017 жылы? 2017 жылы 2017 жылы 950 миллион сом берилди. Бул жерде ФСК 1-2 дагы бар болчу, ФСК 3, ФСК 4, анан ФСК 5. Бул ипотека менен санатасыңар, туурабы? Жок, бул деген субсидия. А мен полностью айтып атам да. Ипотека боюнча бул мамлекеттик инвестициялык компания. Булар түздөн-түз банктар менен иштейт. Биз акча каражатын мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүп беребиз да. А бюджеттен бизге толук жанакы бюджеттик мекемелерди тейлөөш үчүн биз 30 миллион сом тегерегинде төлөйбүз жыл сайын. Ошону бүт банковский сфера канча колдонуп таап атат, ошону берсеңер жакшы болот эле да. Салык төлөбөгөндөрдү канча кармадыңар 2017 жылда? Канча сумма? Дастан Далабаевич, кечирип коесуз. Урматтуу депутаттар, бир аз тынчтанып алсаңыздар. Урматтуу депутаттар, өкмөт толук курам менен отурат. Маанилүү маселе каралып атат. Рахмат. Уланта бериңиз. Жооп барбы, Дастан Далабаевич суроошу? Финпол жооп бербейсиңерби? Дастан Далабаевич, кийинки сурооңуз бере бербейсиз болсо? Азыр Жоп жокпу, Азыр тиги микрофонго жетсин, Дастан Далабаевич.
Азыр микрофонго чыкчаңды. Мухаммедкалы Дөшкевич, біз мындай көп бізде бар да, жөн эле акчаны кетирип атабыз да, эффективно эмес да. Мисалын келтирип кетсем. Вот 2017 жылда біз музейден мумияны алып алып, аны захоронение кылдык да. Вот ошо канча акча кетти? Минкультура айта алабы? Ал жерге Дастан Далбаевич, ал жерге көмүүгө акча республикалык бюджеттен кеткен жок. Рахмат. Уақытыңыз аяқтады. 6-чы микрофон процедурын анан кийин Танаписке чыгабыз, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрагалык кылуучу. Күн тартибин аныктап атканда 17-нчи жылдыкын өзүн чыгараш керек болчу, бир күн убакыт бөлүп. 18-нчи жылдыкын өзүн чыгараш керек болчу. 19-нчы жылдыкын өзүн чыгарганда жакшы болмок. Азыр кимди ким көрдү, Быржыбайды там басты болот. 17-нчи жыл, 18-нчи жыл, 19 жыл аралашып кетпедиби? Ошондуктан кым куут болуп атат бул жер. Ошондуктан урматтуу төрагалык кылуучу, угуп турсаңыз эми. Мен дагы бир сунушум бар да. Аяктаңыз. 19-нчы жылды талкуулабайлыбы? 17 өткөн чакта анын несин талкуулайсыз? Аны автоматтык түрдө бекитип берели. Болду, бүттү. 17-ни эмне деген сурайсыңар? Эмне деген жооп тугасыңар? 18-19 менен токтотолу. Же болбосо азыр мына урматтуу депутаттар, азыр түшкө чейин, 5ке чейин 17-ни талкуулайбыз. Анан дагы убакытты карма, булар да бар иштеш керек да. Ошондуктан эффективдүү болуш үчүн 19 өтпөйлүбү? Же 18-ка? Рахмат. Урматтуу депутаттар, мынга чейин чечим кабыл алынган экен. Биринчиден. Экинчиден биз арабанын астына атты коюп алып кетпейли азыр. 17-нчи жыл боюнча эсептөө палатасы айтты өзүнүн пикирин. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгын айтты. Бүттү кетти деп эле кетип калган туура эмес. Ошондуктан Дастан Далбаевич 17 жыл боюнча суроосун берди. Ошол тартип менен кетебиз, урматтуу депутаттар, 1 саат Танапис.